Урматтуу мусулман бир туугандарым, бул тоолуу, золуу, көлдүү, кендүү, жердүү жерлерибизди караңыз. Аллахка миң эсе шүгүр, миллион эсе шүгүрлөр болсун. Аллах бизге бардык нерсени берип койгон. Өнүгүү үчүн, жакшы жашоо үчүн. Жада калсак Кыргызстан, кыргыз ажылары, умрачылар болсун, ажылар болсун, Сауд Арабияга барсак дагы бар жерде гостиница болсун, бардыгы бекер. Жада калсак умрага барган учурда, ажылыкка барган учуруңуздарда Кыргызстандан таппаган адамыңызды, Кыргызстанда жоготуп койгон адамыңызды сиз ошол ажыдан табасыз. Аждагы охраналар дагы азыр кыргызчаны үйрөнүп калды. Биздин кичимекенибиз болуп калды дегендей да. Айтайын деген чоң маселелер, урматтуу мусулман бир тууганым. Бул жерди берген Аллах Таала эртең кантип колдондуңар, аманат бул жерлер. Аманатка кандай мамиле кылдыңар, бардыгын сурайт. Бизге сурак өтө оор болот, сизге бизде себеби өтө неамат көп. Bunday улуу жерлерди, bunday кадыр барктуу, тоолуу, золуу, кендүү ар бир кадамы, жада калса жөнөкөй жаткан ташы дагы алтындан болгон бул жерлерди Манас атабыз, Семетей, Сейтек, Жеңи жоктон баштап бардыгы төкмө акындар болсун, бардыгы мураска, аманатка бизге тапшырып өткөрүп берип кеткен. Бул жерлерди биз дагы биздин эң чоң милдетибиз bunday тоолуу, золуу жерлерди башка биздин келе жаткан келечектеги урпактарыбызга толук түрдө аманат кылып өткөзүп бериш биздин чоң мойнубуздагы милдетибиз. Аз тоого келдик. Өтө көп жерлерде, тоолордо, башка жерлерде болдук, башка өлкөлөрдүкүндө. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, башка өлкөлөрдүн менмин деген Тянь-Шаны болсун, башка чокулар болсун, эң жакшы тоолор дагы биздин бир кичинекей адырга тең келбейт. Себеби бул жер ар бир карыш топурак алтын болгон, биз төрөлгөн, жеке мен төрөлгөн, сиздер төрөлгөн бул улуу жерлер, урматтуу мусулман бир тууганым. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, бул жерлердин бардыгы бизге аманат. Аманатка кыянат кылбашыбыз керек. Аллах берген бардык нерсе аманат бизге. Апамдын эң көп айткан сөздөрүнүн бири, апам мен ойлойм кеде, апам мен ойлогон тарбиянын керегиден ашыгын мага берип коюптур деп. Айткан эң көп сөздөрүнүн бири, балам, бирөөнүкү милдеттүү болот. Бирөөнүкүнүн алба, бирөө берсе алба, бирөөнүкү сөзсүз милдеттүү болот дейт эле. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн биз гүн помуштарды алып жатабыз. Сауд Арабия болсун, Өзбекстан болсун, Россия болсун, техника жактан Кытай жардам кылыптыр. Аскердик армиябызга башкалар жардам кылыптыр. 1000 адамга жардам бериптир, ун бериптир. Айтор мындай сөздөрдү көп угабыз. Бирок берген кол артык турат ар дайым, алган кордон. Алган колдон берген кол ар дайым артык турат, урматтуу мусулман бир тууган. Биз өзүбүз жеке иштеп таба турган соопторубузду башка өлкөлөр келип иштеп кетип атат соопторду. Алган кол анан менимче өнүгүшү кыйын. Ал макул чектелген инвалид болсо, башка бир башка маселе. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, дагы бир токтоло турган маселелердин бири, бүгүн биз эркектер жеке менден баштап эже карындаштарыбызга, бир туугандарыбызга мамилебиз кандай? Жеке мамилебиз кандай? Бул тоолорду ээлеген, тоолорго талкан кылып туруп, тоолорду мен зашта кыламын, мен сактаймын, мен коргоймун. Баткендин бир карыш топурагын башка бирөөгө берип койбоймун деп, окко дагы, танкага дагы тик турган жоокерлерди, солдаттарды бардыгын тарбия кыла турган бул энелер, эже карындаштар азыркы. Аларга биздин мамилебиз кандай, биз эркектердин? Биз эмнени айтсак, алар ошону тарбия кылып берет. Суролордун биринде мен аскерге кызмат кылсам болобу? Мекенди чын дилимден коргогум келет деп бир эже суроо берди. Ага жооп бердинде устаздардан бири, сен татыктуу эл жерди коргой турган, кызмат кыла турган аскерлерди тарбия кылып бергин. Ошол сенин эң чоң кызматың болот деди. Пайгамбарды учурунда пайгамбарга аялдары башкалары жардам берген, албетте. Медсестралык кылып, башка кылып биринчи жардамды көрсөтүп. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул тоолорду караңыз. Бул тоолорго биздин ак чөкүлө, ак жоолук кийген энелерибиз кандай жарашыктуу жарашат. Бул жерлер аманат. Аманатка жооп беребиз биз. Себеби аял кишини Аллах Таала эркек үчүн жаратты, эркекти аял үчүн эмес. Эң чоң жоопкерчиликтүү талак маселеси да эркектерге жүктөлгөн. Жоопкерчиликтин бардыгы эркектин мойнунда. Эртең эң көп сурала турган эркектер болот.
ордолу ордосун бузуп, алтын күмүшүн эже карындашын алып кетип жаткан учурда жагып келип, кой манас таштап кетели, качып кетели, алдап кетели, кетип калайлы деген кезде, бул мен үчүн өлүм, бул мага намыс деп туруп, калмактарды кылып Кытайлардын жолун тосуп, алтын күмүшүн эже карындашын алып келген Манасты ким тарбиялады? Эне эмеспи, аял зат эмеспи, урматтуу мусулман бир тууган? Эч нерсеге карабастан, окко, дзотко, танканын астына, бүтерлердин астыга эчтекеден коркпостон таштап, Украинада болсун, башка жерлерде болсун, эчтекеге карабастан, мына мен мекен үчүн, жер үчүн, эл жер үчүн, Аллах үчүн, диним ислам үчүн эчтекеден коркпойм, бар жокко даярмын деп, окко, дзотко төшүн тоскон Чолпонбай Баатырды ким тарбиялады? Эне эмеспи, аял зат эмеспи, урматтуу мусулман бир тууган? Бүгүн чемпионат болуп, жарыштар болуп, аны көтөргөн ташын кичинекей бир жанын көтөрүп койгондугу үчүн сюрприздерди, машиналарды, подаркаларды берип жаткан Кожомкул атабызды ким тарбиялады? Эне эмеспи, аял зат эмеспи, урматтуу мусулман бир тууган? Элдердин өтө турган жолунда бир чоң таш бар эле. Бул таш ар кимге кыжалатчылык, тоскоолдук берет эле. Ошол ташты уң чыкпастан көтөрүп алып келип туруп, 600-700 килограмм тегерегинде тоон алып келип, ташты алып келип туруп, жолдун четине сайып койгон ташты бүгүн кичинеге көтөрүп бир нерсе кылган үчүн приздерди берип атат. Дүйнөдө эстеликтер көп. Аттын үстүндө турган, атты жанында турган, бирок атты көтөрүп турган эстелик дүйнөдө жалгыз. Ал дагы дворец спортуда Кожомкул атабыз атты көтөрүп турат эстелигинде. Мындай эстелик дүйнөдө бирөө. Ушундай эр азаматтарды, эр жүрөк, чыныгы жүрөктүн ээси болгон, намустуу эл жерин, эже карындашын, өзүнүн мекенин, эл жерин, тоолу, золу, кендерин эч кимге бербесен бекем сактаган бул эр азаматтарды ким тарбиялады дейсиз? Албетте эне. Эне эмес, урматтуу мусулман бир тууган. Аял зат эмеспи? Аял заты деп сүйлөп жатабыз, бирок азыр барсаңыз, үйүңүздө аялыңыз муздак сууда идиш жууп отурат. Өзү ичип жүрөт, аялы ар кимдин жумушун кылып жүрөт. Пияз отоп жүрөт, картошка тигип жүрөт. Бирөөнүн огородуна арзуаган акчага иштеп жүрөт. Аял затыбызга мамилебиз өлүп калды, урматтуу мусулман бир тууган. Эгерде биз бул тоолуу соолуу жерлерди, кендүү эндүү жерлерди эсен аманчылыкта урпактарыбызга жетип барсын десек, эртең акыреттебизде дагы жүзү жарык болсун десек, ата бабаларыбыз бизди жылмаю менен күтүп алсын десек, урматтуу мусулман бир тууган, биз эже карындаштарыбызга аял затына туура мамиле кылышыбыз керек. Ооба, урматтуу мусулман бир тууган, спорт жактан болсун, физический жактан болсун, кийиниш жактан болсун, намаздан окуй берип жүздөрү нур болуп кеткен. Кийингенине, спорт менен машыга берип, тренировка кыла берип, фигурасы дагы ушундай жылкыдан айырмасы калбаган спортсмен жакшы балдар бар, жигиттер бар. Бул кээ бир жигиттерге тиешелүү маселе. Бул жигиттер сүйлөшөм десе 100 кыз менен сүйлөшүп коет. Сүйлөшөм десе, сен сүйлөшө албаган сулук татыныгай кыздар менен да сүйлөшүп коет алар. Анын өзүн көрүп, тренировка кылып берип, спортсмен болуп, фигурасыны көрүп, өзү ашык болуп кала турган канча аларга. Алар сен кылбаган ишин ашчасына кыйып коюшу мүмкүн. Сен ичпеген аракты эң кымбатын ичип коюшка күчү жетет, акчасы дагы, кудурети дагы жетет. Бирок алар бул ишке кылбайт. Себеби Кудайдан коркот бул жигиттер. Эр азаматтар акыретти ойлойт. Бул тоолуу энен айтым келип жатат, урматтуу мусулман бир тууган. Кээ бир тоолорго чыксаң, ар бир жери мусор болуп калган. Ар бир жери, каждый место мусор. Америка, Дубай, башка жер, каждый место жыргалчылык. Ар бир орун тазалык. Ошондуктан ислам алымдарынын бирөөсү Америка, Кытай, башка өлкөлөр болсун, өлүккөн Европа өлкөлөрү болсун, ал жерде исламды көрдүм. Азия, тажик болсун, кыргыз болсун, өзбеги болсун, мындай өлкөлөргө келип, мусулманды көрдүм, бирок исламды көрбөдүм дейт. Бул менен эмне айткысы келген бул? Урматтуу мусулман бир тууган, ал жердеги тазалык, ал жердеги адамдардын мамилеси, адеп ахлагы куддум ислам ошол жерде маани бергендей. Бул жерге келсеңиз, адамдарда жылмаюу жок, ар бир жер мусор, адамдар каалаган ишин кылып атат.
Ошондуктан бул алым айтканы, башка жерде өнүккөн исламды көрдүм, бул жерде мусулмандарды көрдүм, бирок исламды көрбөдүм дейт. Айтыла турган эң чоң маселе, урматтуу мусулман бир тууган, биз эже карындаштарыбызга мамилени оңдошубуз керек. Аларга кандай мамиле кылып жатабыз? Мен айтпаймын, ага барды жокту кыл деп. Бирок сен кылбаган мамилени башка бирөө кылып коет. Анда сен өкүнүп каласың. Карындашым деп ага сый-урмат көрсөтпөсөң, эже карындашым деп ага жакшылык кылбасаң, сый-урматта жакшы сүйлөбөсөң, аял киши кулагы менен ага жакшы сөздөрдү айтпасаң, башка бирөө айтат. Башка бирөө айтат буну. Башка бирөө зөкүр ит өзүнүн кумарын ойлогон, жеке өзүн ойлогон. Жеке кумарын ойлогон ит келип турушу мамилени сенин карындашың эжеңе кылат. Сен жакшы сүйлөбөсөң, ал жакшы сүйлөйт. Сен подарка гүл, носки, подарка бербесең, ал зөкүрүң берет. Сен кылбаган мамилени кылып, максатыга жеткенден кийин таштап кетет. Сен мамилени кыл. Акыркы жолу качан белек бердиң эже карындашыңа? Мен кымбат арзандыгыны, машинаны, үй-жай дебеймин. Бир носки берип койдуңбу? Бир алманы жууп, жума күнүңүз маарек болсун деп берип койдуңбу? Эже сизди жакшы көрөм деп койдуңбу? Жумаңыз маарек болсун деп койдуңбу? Эже карындаш акта турсун, кээде өзүнүн төрөгөн апасына дагы жакшы мамиле кылышты билбейт кээ бирөөлөр. Сүйлөшелегине 1 ай болуп кетти. Адамдар, урматтуу мусулман бир тууганым, адамдар өзүнүн жакынына тарынат экен, жакын адамдарына тарынат экен. Башка алыстагы адамга тарынбайт экен. Эмне үчүн? Себеби жакындары ал каалаган нерсени бере албай калышы мүмкүн экен. Жакындары муну бериш керек эле, машина алып барыш керек эле, үй алып бериш керек эле, буну кылыш керек эле деп жакындарынан адам тарынат экен. Урматтуу мусулман бир тууган, туугандарың, эже карындашың, ата-энең сен үмүт кылган, сен каалаган нерселерди бере албашы мүмкүн, бирок ал колунан келген бардык нерсени кылды сен үчүн. Бирөөлөр достон арзанат. Менин досум жок, көчөдө калып кеттим, жакшы дагы ишеничтүү досум жок, достор ушундай, алданып кала берем. Достон арзанат айтор. Акча сыяктуу кээ бир достор, чындыгында акча сыяктуу кээ бир достор керек учурда табылбай калат. Кээ бир достор көлөкө сыяктуу, караңгы түшкөндө жоголуп кетет. Караңгы башыңа караңгы келген учурда, качан караңгылык келсе күн жоголот. Ошол сыяктуу караңгылык түшкөн учурда саяң дагы жоголот, досуң дагы жоголот. Кээ бир достор өзүңдүн көлөкөң саяң сыяктуу. Кээ бир досторуң бар, жакшыңда да жаманыңда бардыгында бирде. Ар дайым алакпагың сурап турат. Кээ бирөөлөр иши түшкөндө эле жазат. Иши түшкөндө эле жазат. Качан бир нерсеге керек болгонунда жазат. Ал достор өлүктөй. Кудай алардан сактасын. Ишим бүттү, эшегим лайдан өттү дейт булар. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, дос издештен мурда өзүң кандай дос болдуң? Дос боло алдыңбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, адам досунун дининде болот. Кимди дос тутканыңарды карагыла дейт. Жаныңдагы алакарга болсо жегениң бир нерсе болот. Урматтуу мусулман бир тууган, дос тандашта чөйрө тандашта адашпашыбыз керек. Бүгүн 5 досуң алкаш болсо, 6-чы миллионер сен болбойсуң. 5 досуң сигарет чегип наркоман болсо, 6-чы намазхан сен болбойсуң. Алда сен дагы алкаш болосуң же бир нерсе болосуң. Эгер досуң таква болуп жакшы болсо, сен дагы 7-8 жакшы болосуң. Урматтуу мусулман бир тууган, ойлонушубуз керек. Кандай достун чөйрөсүндөбүз бүгүн? Кандай дос тандап жатабыз бүгүн? Ооба, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар үммөт үчүн бардык нерсени ойлоду, кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям колунан келген бардык ишти, дуаны бардык жакты кылып кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үммөтү үчүн, үммөтүн ойлоп, күнү-түнү дуа кылып намаз окуйт эле. Намаз окугандыктан буттар ишип кетет эле, көздөр ишип кетет эле. Көздөрүнөн балким бул жаштар, урматтуу мусулман бир тууган, жайнамазды астында камыш алып учурда, камыштын астындагы топурактарды ылай кылып бергенче ыйлайт эле.
Ümmetimni sagındım dep ümmetin oylayt ele. Bugün biz hurmatly musulman bir tugan. Paygambarыбыз ömür bayanı bilesinmi? Kaçan töröldü, kaçan öttü? Emne kantip mamile kıldı? Adamlar menen kanday mamilede boldu? Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem bir kempirge jardam beret. Bir kempirdin jugün kötörüp, jugün artıp, üyüne çeyin alıp kelet, jardam beret. Jardam berip alıp kelgenden keyin bayağı apa, balam, sen akıldı, jakşı jigit ekensin. Jakşı jigit ekensin. Men saga berer akçam, nanım, başkam jok. Birok bir akıl nasatımını aytıp koyayın saga. Uşul akıl nasatımını kabul algın deydi. Bir Muhammed degen çıkıptır. Al elderdi özünü paygambar dep bir dindi davat kılıp atıptır. Aga işenbegin, al saga davat kılışı mümkün, aga işenbegin deydi. Uşul saga nasatım deydi. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem, o apa, oşol Muhammed menmin deydi. Oşol Muhammed menmin deydi. Al ene dagın közünden möltürögön jaş agıp, eger oşol Muhammed sen bolsoň, anda men diningni kabul kıldım dep, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah dep diningni kabul kılat. Hurmatly musulman bir tugan, Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem baylık bilik kalabady. Ataňtan kalagan jok. Jahiliya doğrundağı jahil, Abu Jahil bolsun, Abu Lahab bolsun, din düşmanları bardyk neseli kılıp görüştü. Bardyk jamanlıktardy kılıp görüştü. Bugün men jetim östüm dep kaygırbagın, Paygambarыбыз jetim bolgon. Bardyk iş taştap koybagın, men jetimmin dep. Araka sigaretke berilip ketpegin, kızlarga berilip ketpegin, Paygambardağı jetim bolgon. Atam alkaş, atam bunu kılbadı, atam bunu kılbadı maga, apam taştap ketip kaldı dep, köçönü basıp köçönü çаңıtkan bekerçilerden bolbogun. Paygambar anda kılgan jok. Körbөгөн kıyınçılıktın bardığın kördü. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem namaz okup jatkan uçurda, aga din düşmanları okup jatkan, namaz okup jatkan uçurda, töөнүн, койдун, бардык жаман ичегилерин, карындарын келип ташташат. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem sajdadan başını götürüp etiylaydı. Birös yetip barıp Fatima, ataňa karagın, din düşmanları jamanlyk kılıp otat. Hurmatly musulman bir tugan, Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem bardyk jok kıldı biz için. Bizçe bir kitaptan ömür bayanını okup koyuşka jarabasaň, sen süýömün dep kantıp aytasың, kantıp uyalıp aytasың bul bet menen. Paygambarыбыздын baldarının ötüp ketken, özü tiriligi de ötüp ketken, balasın jogotkan ata-eneler biret hurmatly musulman bir tugan. Bul jашоодо atam dedirsin, birok balam dedirbesin eken. Paygambarыбыз bardyk baldardan ajırap kaldı go. Paygambardın uğuldarını, kızların atlarını bilbeseň, Paygambardın ömür bayanını bilbeseň, Paygambardy süýöm ya Rasulullah, Muhammed Paygambar, men seni süýöm dep kayсы bet menen aytasың uyalbay. Paygambarı solsam ömüründe bir jol bagymdatty kaza kıldı. Bir jol kaza kıldı. Hurmatly musulman bir tugan, sergi kaçan tüz bolup, bir ay tüz kılıp okudunmu bagymdatty negizi? Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem hurmatly musulman bir tugan, tınımsız namazlarda dua kılıp jatsa ümmeti üçün. Hurmatly musulman bir tugan, sen bugün bagymdatка tura alбастан, turbasan, özüңdü gazıňa, özüňdü çıkargan gazıňdy özüň jittap jatasың. Özüňden çıkan jitти özüň jırgap jittap, bagymdatка turbasan uktap jatasың. Şaytandy unitazı bolup otasың. Hareket kıldım okşodu, bu kıldım okşodu, al kıldım okşodu deysin. Özün ne kıldın sen? Ne kıldın hurmatly musulman bir tugan? Munda oylanyp жазып көрсө tarafka, жазып okup bere alasыңбы? Ушундай kıldım dep. Din üçün, Rabbin Allah üçün, kitebin Kur'an üçün, dinin İslam üçün, Paygambar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üçün. Hurmatly musulman bir tugan, Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem. Paygambarыбыз turalı söz ketken uçurda
ар дайым жүрөгүбүз кандай дейт. Пайгамбарды ойлоп эч ыйладыңбы? Пайгамбарды биз үчүн кылган эмгегин ойлоп ыйладыңбы? Адамдарга рахмат айтпаган Аллахка ыраазычылык билдире албайт. Пайгамбар сен үчүн канчалык жакшылык кылды? Пайгамбар үчүн не кылдың бүгүн? Урматтуу мусулман бир таган ойлонушубуз керек. Бүгүн жан дүйнөбүз, жүрөгүбүз кандай маани беришибиз керек. Мындай эле отуруп ойлонуп көрүңүз. Тоо таштарга, адырларга чыгып айлана чөйрөнү караңыз. Эгер биз Аллах үчүн, дин үчүн, мекенибиз үчүн, эл жерибиз үчүн бир нерсе кылбасак, жашообуздун мааниси каякта өзү? Мында ойлонуп көрдүңүзбү? Жашоого эмне үчүн келдим? Каяка барам? Эмне кылышым керек деп мында ойлонуп, мындай ою жок адамдар толтур азыр. Аларга күн өтсө болду, күн түндүн айырмасы жок. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз түнүн көз жаш менен өткөзүп атса, бүгүн кээ бир үммөттөрү түнү менен телефон менен өткөзүп атат түнүн. Пайгамбарыбыз күнү түнү дават менен өткөзүп атса, күнүн түнүн. Бүгүн кыздар менен өткөзүп аткандар жок эмес. Намаз десе убакыт жок, жакшылык ишке убакыт жок, дини исламга убакыт жок. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах убакытты сага берди. Убакыт берген затка убакыт таппай калдыңбы? Убакыт берген затка убакыт таппай калдыңбы? Сериалды 180-ин көрүп салдың. Кинонун 1000-ин көрүп салдың. Футболдун эсеби жок, түнү 2-де болсо дагы көрөсүң. Туалетте керегиден ашыкча отурасың. Телевизорду керегиден ашыкчасын көрөсүң. Телефон ар дайым карманыңдан түшпөйт. Бирок эмне үчүн? Диниң үчүн, дуа үчүн убакыт жок, урматтуу мусулман бир тууган. Тилекке каршы, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн нафсаниятыбыз, курсакты ойлогондор көбөйүп калды. Көрүм күйсө күйсүн, бирок жашоом жакшы болсун дегендер көбөйүп калды. Пайгамбарды ойлобойт, акыретин ойлобойт, дүйнөсүн, мал мүлкүн ойлойт, залымдар көбөйүп калды. Кадырбак келсе кетсин, бирок акча көбөйсүн дегендер көбөйүп калды. Урматтуу мусулман бир тууган, менин сөздөрүм миңдеген адамдар көрүшү мүмкүн. Миңдеген кулактарга жетиши мүмкүн. Бирок бир адамга таасир кылат, мен оюмча. Бир адамдын жүрөгүнө, жан дүйнөсүнө жетет. Ал адам 1000 адам, миллион адам кылбаган ишти кылат ал. Албетте Аллах үчүн, мекени үчүн. Урматтуу мусулман бир тууганым, биринчиси аманат тууралуу сөз кетти. Бул тоолуу зоолуу жерлерде аманат. Эртең урпактар өткөзүп беришибиз керек. Бул жерлерде, урматтуу мусулман бир тууганым, бул жерлер сенин девушкаң менен, парениң менен келип алып эс ала турган, мындайча айтканда союккан эмес. Буларга чара көрүш керек. Мусоруңду таштап кете турган, шаардан алып келип, бакалашкаңды, конфетиңди, мусорун, банаңды, почогуңду таштап кете турган, сенин мусорканаң эмес бул жер. Салыш керек, $100 штраф салыш керек болсо буларга. Иш-чараларды көрүш керек буларга. Урматтуу мусулман бир тууган, бул жерлер аманат. Бул жерлерде мындай жаман иштердин болуп жатканын билсе, кабырда жаткан Манас атабыздан баштап бардык баатыр аталарыбыз кабырында бутуна турат. Урматтуу мусулман бир тууган. Ал эми экинчиден, эже карындаштарыбыз аманат. Буларга эртең акыретте жооп беребиз. Жан дүйнөңдү ушундай кенен кой, урматтуу мусулман бир тууган. Бул тоолор, зоолор, жердин айтор, бардык жер сенин үйүң болсун. Асман сенин крышаң болсун, шиприң болсун. Каалаган жер, каалаган кезде сенин үйүң болсун. Ар бир жолуккан адам, ар бир кыз эже болсун, эжең карындашың болсун. Бир тууганың мамиле кылгандай кыл. Ар бир апа сенин энеңдей болсун. Жардам сураганда жардам бергин. Жүгүн көтөрө албаса көтөргүн. Аларга арам ой, тилек, максат менен жакындабагын.
Алардын логинин, почтасын сурабагын, номерин сурабагын. Арам ой тилекке жакындабагын демекчимин. Бул дүйнөдө кыска өмүр, 40 жыл, 50 жыл жыргап жашашың мүмкүн. Арзубаган кумардан жыргалчылык алышың мүмкүн. Бирок азабы түбөлүк болот бул нерсенин. Ошол Мухаммадты того алып барып, ошол жерден сүйлөтүп сага жеткиздиме да динди. Амал кылдыңбы деп эртең сурайт сенден. Амал кылдыңбы деп сурайт. Амал кылдыңбы? Эже карындаштары, урматтуу мусулман бир тууган. Каалаганда кумарын кандырып таштап кете турган. Урматтуу мусулман бир тууган, бул сенин оюнчагың эмес. Эже карындаштарыбыз аманат, жооп беребиз. Ал эми үчүнчүдөн, урматтуу мусулман бир тууганым, биз көрүп турган, көзүбүзгө көрүнгөн бардык нерсени абайлашыбыз керек. Жакшылыктын бардыгын колдон келишинче, жамандыктын баарынан колдон келишинче качышыбыз керек. Албетте, урматтуу мусулман бир тууган, бардык китептер бир сөзгө келип кадалат. Bir sözgө, bir kitap, bardык kitaplar, dünya жүзүндө көп kitaplarдын бардыгы, Kur'an hadislerden çıkarı kitaplarдын көбү, adabi kitaplar бардыгы, bir sözün астына келип токтолот, жакшылык тууралуу kitaplar. Бул сөз кадамыңды ойлоп бас. Бир эле кадам сени өзгөртүп коюшу мүмкүн. Кадамыңды ойлоп бас. Кадамдарың сени жакшылыкка, жамандыкка алып барат. Бейишке, тозокко алып барат. Кадамыңды ойлоп бас деген бардык китепти камтып кетет. Кадамыңды ойлоп бас. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.